Салам ардактуу көрүүчү, бүгүн биз көп балалуу жардамга муктаж үй бүлө менен маек курабыз. Тактап айтканда биз сөз кылып жаткан үй бүлөдө Алдияр жана Адил аттуу бала апасынын операциясына акча чогултуу максатында көчөлөрдө токоч сатышат. Алдыда биз токоч сатышабыз жана бул үй бүлө менен кененирээк таанышабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы эже? Саламатчылык. Жаңы эле келдиңиздерби? Жаңы эле келдик. Мен сиздин интернеттен көрүп калдым сизди. Жакында эле доктурга жатып чыккан сахарный диабеттен поражение на левый глаз алдым. Дагы дарыланайын десем каражат жетпей атат. Күндө ушинтип алып келип турасызбы? Жок, кээде эле. Анан бүгүн да операциям бар болчу Бишкекте, ошо алып келгем. Балдарга жеткизип бергем. Келиңиз эже, өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз, канча жаштасыз, канча балаңыз бар? Мен өзүм 40 жаштамын, 6 балам бар. Ошо. Жолдошуңуз эмне иш кылат? Жолдошум күнүмдүк жумушта иштейт. Күнүмгүсү күнүгө кетет, тамак аштан артпайт. Балдарданчы. Ошо. Анан мен дары-дармегим да кымбат. Өзүм эме болгом. Сахарный диабет болуп көзүмүн, сол көзүмө неме болдум. Зрением начар болуп, жакшы көрбөй калдым да. Сол көзүңүз көрбөй калды. Кыйшайып да калдым. Балдарыңыз сиздин операцияңызга акча чогултуп, канча жылдан бери иштеп жүрөт? 2 жыл болду. 2 жылдан бери ушинтип Адил балам ошентип иштеп атат. Булочка сатып. Бул дагы кошулуп иштейт. Ошо жакында эле сахарный диабет болдум. Диабетический ретинопатия деген. Сол көзүм көрбөй калды, анан ошо операцияга $1000 ашык деген. Буюрса бүгүн келдим, ошо операцияга саат 4-тө кирем. Дармектерим кымбат, мен инсулинге өткөм. Булар деле ушинтип кыйнагым деле келбейт. Мектептен кийин булочка сат, акча тап деп элдин балдарына окшоп эл катары мектепке барып окуса деген оюм бар болчу. Бирок айла жок, эмне аласың, турмуш ошондой экен. Кыйналгандан чыгып атат да. Кээде жатып калам, эчтеке кыла албай шалдырап. Алым жок, бая күнү жаттым канча күн. Ошондо бул Айдыл эле жардам берип атты, суу ташып берип, балдарды карап, тамак жасап, идиш жууп, үйлөрдү жыйнап, анан бул дагы жардам берет. Ошо эң главный жардамчыларыбыз ушул экөө болду. Анда эже сиздин операцияңыз ийгиликтүү өтсүн, көзүңүз жакшы болуп кетсин. Эми буюрса балдарыңыздын мээнети кайтып, эч оорубагандай болуп жүрүп калыңыз, Анда азыр сизди узаталы, жакшы барып келиңиз. Макул. Мейли, анда мен кеттим, жакшы сатып, тезирээк үйгө баргыла, Операцияңыз ийгиликтүү болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, менин жанымда Алияр менен Адил турат. Азыр чогуу биз токочторду сатабыз. Каяка сатабыз? Элдерге. Элдерге. Көбүнчө каяка сатасыңар? Ушу сум жактарга да ылдый түшүп. Ары машиналарга прыгып кетет. То заказ жок да ошентебиз да. Анда жүрүп кеттик, анан басканча маектешип кете берели, Ооба. Жүр. Силер Токмоктон келесиңер, Адил? Анан канча жыл болуп калды келип иштеп жүргөнүңөргө? 2 жыл болуп калды. Биринчи өзүм баштагам, анан кийинчерээк инем кошулду. Башында ошо кышында кыйынчылык болгондон мурунку жылдын булочка жакшы өтпөй, ошо жаман трудный эмеге түшүп калдык да. Сен көнүп калдыңбы сатканга? Көнүп калдым. Канча болду сатып атканга? Сататыма 1 жыл, жарым жыл болуп калды. Башында келгенде албай койсо капа болуп, ошондой учур болдубу? Кээде болгон. Кандай кыялдарың бар? Эме атам болуп, мамам болуп, пляжда жаткан брачкалар менен сок ичип коюп, сууга түшүп коюп, ушундай кыялым бар. Апам айыгып кетсин, анан ошо
үс көлгө барып, баары смея менен түшүп сууга соктон эч коюп жаткан жагат мага ушундай. Ошо башка балдарга окшоп школго барып, школдон келип, сабактар жазып туруп ойногум келет, бирок апам ден соолугуна байланыштуу. Анан апам дарысына байке экөөбүз чыгып атканбыз. Анан азыр бул булочкаларды каяктан алып келип атасыңар? Ошо Токмокто атайын кухня бар да, ошол жактан на заказ жазат турабыз да. Кел анда мен сатып алайын, бир булочка канча сомдон? Пачка 200 сом. Мындай дан алып сатасыңарбы? Штучный сата албайбыз да, потому что кайра жабылбай калат, анан катып калат экен да. 200 сом анда мен алайын, Кел. Бул 200 сом сага. Бул бизге мына сон булочкалар экен. Ачып ушул жерден жеп көрүп, анан дамын айтайын, Кана мага ачканга жардам берсең. Кийин келечекте ким болгуң келет сен? Мен наставнигим бар болчу да, Адилет байке дегенчи. Ошо Адилет байкенькиндей успехке жетип туруп, анан дальше ошо апам менен папам Меккеге алып баргым келет да. Азаматсың. Сонун ичинде шоколады бар экен. Ошондо биз саат 2-3-4 келип калабыз да, анан 8-9 чыгабыз да кайра үйгө. Кээ бир учурлар болобу ушундай өтпөй калып, кайра үйүңөргө алып барган учурлар? Өтпөй калса капа деле болбойбуз, үйдөн алып барып чай ичип коебуз, эчтеке болбойт. Ар кандай да башка саткычтар бар, бияктан сатпа, бул биздин территория тиңде мындай дегендер да бар болчу да. Бул жакты бөлүштүрүп алышыптырбы? Ушундай өзүнүн чоңдору бар экен да. Анда убакытты созбой токочторду сатып баштайлы. Биринчи Алияр сен жака барат экенбиз, Эмне деген сөздү айтасың? Азыр бизге мындай теле көрүүчүлөргө айтып берчи, эмне деп сатасың? Булочкабыз Гүшөн Көтөрүн домашний, Адил булочкиники дейм. Анда жүргүлө кеттик, Алияр, сен ушул жерге туруп сатасың, Анан кандай кыйынчылыктар болот? Азыр мына күн аябай ысык болуп атат, Ошо ызык болуп кетип калган, ызыйм. Резко жан жап кетет кээ бирде. Ушундай кыйынчылыктар болуп калат да. Кел анда сатып баштайлы. Бул жактан адамдар көп өтүп баштады. Анда киришели, бизге ийгилик. Муну ачып анан сатабызбы же кандай кылып сатабыз? Коюп ачып туруп анан колума алып сатам. Кел анда ошондой кылалы. Сен мага үйрөт кантип сатканды, анан кийин мен сага жардам берейин. Жакшы булочкабыз Гүшөн Көтөрүн домашний. Булочкабыз Гүшөн Көтөрүн домашний. Сом. 200? Да. Салат булочка. Качан? 200 сом. 200 сом. Домашнийби? С сгущенками. Вареный с сгущенками. По 200 сом. А с чем есть? С сгущенкой и творогом. А с творогом есть? Вон те, да, Да. другие, наверное? Вот эти Да. помощники. Да, вот эти. Вот это 200 сом? Да, все по 200. Здесь 100 грамм плюс. Ты сам делаешь, да? В цехе по заказу это почем, делаю. значит, 200 сом? Это сколько здесь? 200. Ты это вот. Мама есть у тебя? Да. Работает? Мама очень не может работать. Ладно, на рахмат. Спасибо. Вам спасибо. Саттыңбы? Канчаны саттың? 6 пачка саттым. Сен канчаны саттың? 15-те. 15-те. Эми сен менен кошо сата алайын? Каяктарда сатып жүрдүң сен?
Мен маяктуу машиналарга прилагать этип жүрөм. Торту эле калса буюрса бүтүп калсаңар да үйүңөргө барсаңар болот. Бүтүп жүргүлө анда толчука. Байке, булочка алып өтсеңиз. Сгущенка турун домашний сон алкасы ошо. Рахмат. Мага айтсак болмокта. Кандай сапатта жакшы эле? Жакшы эле. Жакшы. Просто апабыз кат ооруп калып, ошо бүгүн операция болуп эле да. Ошо азыр болуп атат. Саат 4-көчү. Рахмат. Ошо акыркы 4 калган, ошону сатып туруп сизге кетели дедик. 0703 123 703 ага 123 123 585. 585. Наристе дейби? Юристе дейби? Анда мамамдыкы да. Всё. Тогда я скину уже. Düşет. Булочкам бирок неме алай албай, продай булочку, побольше денег заработай. Всё, рахмат. Всё, давай упомянь. Рахмат. Давай, красавчик. Жир дальше. Здравствуйте. Это где булочки не нужно? Булочки не нужно? Да вот со сгущенкой вареной. Пачка 200 сомов. Просто. Дать вам идею? Спасибо большое. Где булочки не нужно вам? Сгущенка турун домашний чуть-чуть асасы берите. Мына ушинтип аделялар силердин токочторуңордо саттыгы аябай негизи кыйын экен. Күндүн ысыгында, кыштын сууна карабай сатат экенсиңер да, азыр ошондо канча калды? Азыр онда 3 пачка калды. Буларды качан сатып кеткенге чейин сатып түгөтөсүңөр? Вокзалга баратып эле сатып коебуз. Сен азыр кайка барып кимдерге саттың? Азыр машиналарга артта ичинде отурган кишилер прилагать этип. Бир байке наличкасы жок болуп, ошо онлайн акча ыргытты, а булочканы жөн эле коюп атат да. Буюрса силердин апаңар жакшы болуп кетет деген ишеничтебиз. Силерге ийгилик, жакшы жаңылыктар менен бөлүшкүлө биз менен. Буюрса булочкаларды саттык, анан акчаңарды эсептедиңерби? Эсептей элекпиз, эсептейбиз. Анда эмесе силерге ийгилик. Буюрса силер менен жакшы жаңылыктарда гана жолугалы. Кийин бизнесмен болуп кеткенде мени унутуп калбагыла. Дагы байланыштырабыз, силерге ийгилик. Азыр ошондо үйүңөргө барасыңар да. Азыр чоңфондукуна барабыз, а дальше мама барабыз, үйгө барабыз. Аделялар, апаңар жакшы болуп кетсин, ийгиликтерди каалайм. Каалаган максатыңарга жеткиле, келечегиңер кең болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушинтип биздин көрсөтүүбүз жыйынтыкталып калды. Эгерде биздин каармандарыбызга жардам берүүнү каалагандар болсо, экрандагы реквизиттер аркылуу байланышсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.